23 bölüm. Дөөткө Пелиштиликтер Кейлага кол салып, кырмандарды талап жатышат деп билдиришти. Ошондо Дөөт Теңирге кайрылып, "Барайынбы? Бул Пелиштиликтерди талкалай аламбы?" деп сурады. Теңир Дөөткө, "Бар, сен Пелиштиликтерди талкалайсың. Кейланы куткарасың" деп жооп берди. Бирок Дөөттүн жанындагылар ага жүйүт аймагында эле коркуп турабыз, анан кантип Кейлага, Пелиштиликтердин аскерине каршы барабыз дешти. Ошондо Дөөт Теңирден кайра сурады. Теңир ага, "Тур, Кейлага бар, анткени мен Пелиштиликтерди сенин колуңа салып берем" деп жооп берди. Дөөт өз кишилери менен Кейлага жөнөдү. Пелиштиликтер менен согушуп, алардын малын айдап кетти. Аларга чоң бүлгүн салды. Ошентип Дөөт Кейланын тургундарын куткарды. Акимелектин уулу Абыятар Дөөткө келип, аны менен Кейлага барганда эфодту да ала барган. Дөөттүн Кейлага келгенин Шабулга билдиришти. Ошондо Шабул аны Кудай менин колума салып берди, анткени ал дарбазалуу, кулпулуу шаарга кирип өзүн өзү бекитти деди. Кейлага барып, Дөөттү жана анын кишилерин курчоо үчүн Шабул бүткүл элди согушка чакырды. Дөөт Шабулдун жамандык ойлогонун билгенде, ыйык кызмат кылуучу Абыятарга эфодту алып кел деди. Анан Дөөт Теңирге мындай деп кайрылды: "Теңир, Исраилдин Кудайы, Шабул Кейлага келип, мен үчүн шаарды талкалаарын кулуң укту. Кейланын тургундары мени анын колуна салып береби? Сенин кулуң уккандай Шабул бул жакка келеби? Исраилдин Кудай Теңири, өз кулуңа ачып бер." Теңир келет деп жооп берди. Дөөт Кейланын тургундары мени жана менин кишилеримди Шабулдун колуна салып беришеби деп сурады. Теңир салып беришет деп жооп берди. Ошондо Дөөт өзүнүн 600ге жакын кишиси менен Кейладан чыгып, бир жерден бир жерге көчүп жүрдү. Дөөт Кейладан качып кетти деп Шабулга билдиришкенде ал жүрүшүн токтотту. Дөөт болсо адам жүрбөгөн ээн талаада, андан соң Зуб ээн талаасындагы тоодо жүрдү. Шабул аны күн сайын издеди, бирок Кудай Дөөттү анын колуна салып берген жок. Шабулдун өлтүргөнү чыкканын Дөөт билди. Дөөт болсо Зуб ээн талаасындагы токойдо болчу. Шабулдун уулу Жонатан Дөөткө токойго келип, анын Кудайга болгон ишенимин бекемдеди. Жонатан ага, "Коркпо, атам Шабул сага эч нерсе кыла албайт. Сен Исраилга падыша болосуң. А мен сенден кийинки экинчи адам болом. Муну атам Шабул билет" деди. Алар Теңир алдында келишим түзүштү. Дөөт токойдо калды. Жонатан болсо үйүнө кетти. Зубтуктар Гибага Шабулга келип мындай дешти: "Дөөт биздин жерде, Жешимондун оң жагындагы Хахил дөңсөөсүндө токойдун киши баралгыс жеринде жашырынып жүрөт. Эми падышам, кааласаң ошол жакка бар. Ал эми аны падышанын колуна салып берүү биздин иш." Шабул аларга: "Мага боор ооруганыңар үчүн силерге Теңир батасын берсин. Баргыла да кайрадан карап көргүлө. Анын кайсы жерде экенин чалгындап билгиле. Аны ал жерден ким көргөнүн сураштыргыла. Анткени мага анын аябай амалдуу экенин айтып жатышат. Карап чыккыла, ал жашынган баардык жерлерди чалгындап билип, мага ишенимдүү кабар менен кайтып келгиле. Ошондо мен силер менен барам. Эгерде ал ушул жерде болсо, мен аны миңдеген жүйүттөрдүн арасынан болсо да издеп табам" деди. Алар туруп Шабулдан мурун Зубка кетишти. Дөөт болсо өз кишилери менен Жешимондун оң тарабындагы түздүктө Мавон чөлүндө эле. Шабул өз кишилери менен аны издеп чыкты. Бирок бул жөнүндө Дөөткө билдиришкенде, ал Мавон чөлүндөгү аскага жашынды. Шабул муну укканда, Дөөттүн артынан Мавон чөлүнө жөнөдү. Шабул тоонун бир жак бети менен келе жатты. Дөөт болсо өз кишилери менен тоонун берки бетинде келе жатты. Дөөт Шабулдан качууга шашылып жатты. Шабул болсо өз кишилери менен Дөөттү жана анын кишилерин курчап алып, колго түшүрүү үчүн келе жатты. Ошол учурда Шабулга кабарчы келип, "Шашылыш кайт, анткени биздин жерге Пелиштиликтер кол салышты" деди. Шабул Дөөттү кууганын токтотуп, артка кайтты. Ал Пелиштиликтерди көздөй бет алды. Ошондон тартып бул жер Села Амахлекот деп аталып калды. 4 бөлүм. Ошентип адамдар бизди Машаяктын кызматчылары жана Кудайдын жашыруун сырларын билген үй башкаруучулары катары эсептей алгандай болушсун. Үй башкаруучулардан болсо ишенимдүүлүк талап кылынат. Мен жөнүндө силер кандай ойдосуңар? Башкалар кандай ойдо? Мен үчүн бул маанилүү эмес. Өзүм да өзүмө баа бербейм. Абийирим таза, бирок муну менен актанбайм, анткени мага Кудай өзү сот. Ошондуктан Теңир келгенче алдын ала эч соттобогула. Теңир келгенде караңгыга жашырылганды жарыкка чыгарат, жүрөктөгү ниеттерди ачыкка чыгарат. Ошондо Кудай ар бир адамга ишине жараша мактоо айтат. Ыйык жазуудан четтеп, ашыкча акылдуу сунбаганды бизден үйрөнүшүңөр үчүн, бир адамды экинчи бир адамдан жогору эсептебешиңер үчүн, бир туугандар, мен бул сөздөрдү силер үчүн өзүмө жана Аполлоско тиешелүү кылып айттым. Ким сени башкалардан жогору эсептеп жатат?
Бардыгын Кудайдан алган жок белең. Эгерде бардыгын андан алган болсоң, анда эмне үчүн албагансып мактанып жатасың? Силер тоюп калдыңар, силер байып калдыңар, силер бизсиз эле падышачылык кыла баштадыңар. Силер чыны менен эле падышачылык кылып жатсаңар гана, анда биз да силер менен бирге падышачылык кылмакпыз. Кудай бизди, элчилерди, өлүмгө өкүм кылынган акыркы адамдардай кылып койсо керек деп ойлойм. Анткени биз бул дүйнөдө периштелер менен адамдар үчүн тамашага айландык. Биз Машаяк үчүн акылсызбыз. Силер болсо Машаяктын ичинде акылдуусуңар. Биз алсызбыз, силер болсо күчтүүсүңөр. Силер кадыр барктуу, биз болсо кадыр барксыз адамдарбыз. Ушул кезге чейин ачылаңач болуп суусап жүрөбүз. Бизди таякташат, жер кезип жүрөбүз. Өз колубуз менен эмгектенип жатабыз. Бизди жамандашат. Биз батабызды беребиз, бизди кубалашат, биз чыдайбыз. Бизди тилдегендерге жылуу жооп беребиз. Бул дүйнө үчүн биз ушул кезге чейин шыпырынды жана таштанды болдук. Мен муну силерди уяткарыш үчүн жазган жокмун. Силерге сүйүктүү балдарым катары акыл насаат айтып жатам. Машаяк жолунда насаатчыларыңар көп болгону менен силерде аталар аз. Жакшы кабар таратуу аркылуу Машаяк Иса жолунда мен силердин атаңар болуп калдым. Ошондуктан силерден суранарым, мен Машаяктан үлгү алгандай эле силер да менден үлгү алгыла. Мен силерге Теңирге ишенимдүү, сүйүктүү улум Тиметейди жибердим. Ал менин Машаяк жолундагы жашоомду бардык жерде, ар бир жыйында кандай окутуп жүргөнүмдү силердин эсиңерге салат. Мен силерге барбачыдай болуп, кээ бирөөлөр көөдөнүн көтөрүп жатыптыр. Бирок Кудай буйрса мен силерге жакында барам. Ошондо мен көөдөнүн көтөргөндөрдүн сөзүн эмес, күчүн сынап көрөм. Анткени Кудайдын падышачылыгы сөз аркылуу эмес, күч аркылуу көрүнөт. Кайсын сынга алайсыңар? Таяк менен барганымдыбы, же сүйүү жана момундук менен барганымдыбы? Экинчи бөлүм. Теңирдин даңкына окшогон көрүнүш ушундай эле. Мен муну көргөндө жүз төмөндөп жерге жыгылдым. Ошондо сүйлөп жаткандын үнүн уктум. Ал мага: "Адам уулу, тур. Мен сени менен сүйлөшөм" деди. Ал сүйлөп жатканда мага рух кирип, мени өйдө тургузду. Ошондо мен сүйлөп жатканды уктум. Ал мага мындай деди: "Адам уулу, мен сени Исраил уулдарына, мага каршы чыккан баш ийбеген адамдарга жиберип жатам. Алар да, алардын ата-бабалары да ушул күнгө чейин менин алдымда күнөө кылып келе жатышат. Бул уулдар көкбет, жүрөктөрү таш. Мен сени ошолорго жиберип жатам. Сен аларга Кудай Теңир мындай деп айтасың: алар угабы же укпайбы, анткени алар козголоңчул тукум. Бирок өздөрүнүн арасында пайгамбар болгонун билишсин. Сен болсо адам уулу, алардан да, алардын сөздөрүнөн да коркпо. Эгерде алар сен үчүн тикенек болсо да, сен чаяндар арасында жашасаң да, алардын сөздөрүнөн коркпо. Алардын жүздөрүнөн үрөйүң учпасын. Анткени алар козголоңчул тукум. Алар угабы же укпайбы, аларга менин сөзүмдү айт, анткени алар өжөрел. Сен болсо адам уулу, мен сага эмнени айтсам ошону ук. Сен бул козголоңчул тукумга окшоп өжөр болбо. Оозуңду ачып, мен сага эмнени берсем, ошону же. Ошондо мага сунулган колду көрдүм. Ал колдо түрмөк китеп бар экен. Ал аны менин алдымда ачты. Китептин ичи да, сырты да жазылуу экен. Ал китепте ый, онто, кайгы деп жазылыптыр. 37-ci забур. Дөөттүн забуру эске түшүрүү үчүн. Теңир, мени каарданып жатканыңда ашкерелебе, ачууланып жатканыңда жазалаба. Анткени сенин жебелериң денеме сайылып турат. Сенин мага тийген колуң оор болуп жатат. Сенин каарыңдан денемдин бир да соо жери жок. Күнөөлөрүмдөн сөөктөрүмдө тынчтык жок. Анткени менин мыйзамсыз иштерим өзүмдүн башымдан ашып кетти. Оор жүк сыяктуу мага салмагын салып турат. Акылсыздыгымдан жараларым ириңдеп сасып жатат. Мен бүкүрөйүп таптакыр башымды көтөрө албай калдым. Таңдан кечке кайгы тартып жүрөм. Анткени ичим толтура илдет, денемдин эч бир соо жери жок. Алсырап, аябай кыйналып жатам. Жүрөгүм сыздагандан кыйкырып жатам. Теңир, менин бардык тилеген тилегим өзүңдүн алдыңда турат. Менин онтогонум да сенден жашыруун эмес. Жүрөгүм титиреп жатат. Күчүмдү жоготтум, көзүм да тунарып калды. Досторум менен санаалаштарым илдетимди көрүп, менден оолактап калышты. Жакындарым да алыс турушат. Менин жанымды издегендер болсо торлорун жайып жатышат. Мага жамандык каалагандар менин өлүмүм жөнүндө сүйлөп жатышат. Ар күнү айла амал ойлоп жатышат. Ал эми мен болсо дүлөйгө окшоп эч нерсе укпайм, дудукка окшоп оозумду ачпайм. Кулак укпаган, оозунда жообу жок адамга окшоп калдым. Анткени мен сага ишенем, Теңир. Сен мени угасың, Теңирим, Кудайым менин. Душмандарым мага үстөмдүк кылышпасын дедим. Буттарым олку солку болгондо алар мени табалашат.
жыгылганга аз калдым. Кайгым ар дайым алдымда. Мен мыйзамсыз ишимди мойнума алам. Күнөөм үчүн кайгырам. Ал эми менин душмандарым болсо жашап жүрүшөт, күчтөнүп жатышат. Мени себепсиз эле жек көргөндөр көбөйүп жатат. Менин жакшылыгыма жамандык кылгандар да жакшылык жолунда жүргөнүм үчүн мага каршы чыгып жатышат. Теңирим, Кудайым, мени таштаба, менден алыстаба. Мага жардам берүүгө шашыл. Теңирим, менин куткаруучум.